Мен 5-ci prezidenti gördüm. 29-cu hökümetni görüp turam, uşul zalda işlep atam. Üçөө менен элдешкес душман оппозицияда жүрүп, мыг алсам дагы, квитанциясын алып коюп коем. Эч ким мага тийише албайт. Ошон үчүн коркпойм. 25 жылдан бери Кыргызстандын саясатында жүргөн парламенттин 6 чакырылышынын депутаты Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин режимине каршы туруп, эки жолку революцияга тең активдүү катышкан үлкөн саясатчыны аэропорттон колу бутун кайрып камакка алышты. Манас аэропортунда муну бир эл аралык террористти кылып алып кеткени бизди баарыбызды өкүндүрдү. Мына Өмүрбектин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө, демократияны ушул жерде гүлдөткөнүнө канча иш жасаган биз баарыбыз кандай калып билебиз. Дайыма чындык үчүн күйүп жүргөн адам. Бакандай фракциянын лидеринин камалышына бир шылуундун айткан сөзү эле негиз болуп берди. Орусиянын Коммерсант гезитинин жазган маалыматына ылайык, Леонид Маевский Омск облусунун губернатору Леонид Полежаевка жалган жала жапканы тууралуу күнөөсү далилденген. 2003-жылы Омское время гезитине маек курган Леонид Маевский полет бирикмесинин башкы директору Олег Дорофеев акча кымырган. Бул тууралуу губернатор Леонид Полежаев билген деп айткан. Мына ошол адам эми Өмүрбек Текебаевка жалган жала жабууда. Маевскийдин атын уккан эмеспиз. Бирок интернетти баса койсоң эле ошонун аферасы гана чыгып калат экен. Болгондо дагы ушул эл аралык деңгээлде ушундай баягы чоң барып турган шылуун экен. Анан ошону пайдаланып, анан мурдагылардын баарынан эчтеке чыкпай калды эле. Теги Белизгейтинен да эчтеке чыкпай калды, мародернан да эчтеке чыкпай калды. Кыргызстанда саясатчыларды камакка алыш үчүн аларды КТР аркылуу бир сыйра каралап алат. Бул жолу дагы ошондой болду. Леонид Маевскийдин профессионалдар тарткан тасмасында светтер жакшы коюлган, үндөр таза жазылган. Бирок Маевский жазып берген көрсөтмөнү ийине жеткире айтып бере алган эмес. Мисалы, биринчи $300,000 бергем деп жатат. Сомго которгондо ошол убактагы курс менен 15 миллион сом. Кийин $700,000, сомго которгондо 35 миллион сомду баштыкка салып туруп Москвадан келе жаткан бирөөдөн берип жибериптир. Макул, бажыдан $700,000 жашырып өтүп кетти дейли. Бирок ошол учурда мынча суммадагы акчаны баштыкка салып көтөрүп жүрө берчү кырда ал беле. Отдал $300 тысяч. Отдал $300 тысяч. $1 миллион же 50 миллион сом КТР айткандай аз акча эмес. Анан эмнеге мынча суммадагы акчасын алдатып жиберген Маевский 7 жыл бою унчукпай жүрө берди. Анчалык акчага ичи күйгөн эми болсо, жок дегенде 6 ай мурда саясий тиреш башталган деле чыкмакта. Кылмыш жаза кодексине ылайык пара алган киши дагы, пара берген киши дагы жоопкерчиликке тартылат. 24 KG агенттиги $1 миллион пара бердим деген Маевскийди эмнеге жоопко тартпай жатасыңар деген суроо менен башкы прокуратурага кайрылган. Өмүрбек Текебаевка кылмыш ишин козгогон башкы прокуратура Маевскийге тийиштүү кагаздарды карап жатабыз. Анын үстүнө ал башка өлкөнүн жараны болуп жатат деп жооп бериптир. Өмүрбек Текебаев менен жолугуштум дегени дагы күмөндүү. Өмүрбек Текебаев 2010-жылы май айында Москвага барган эмес. Ал учурда Маевский дагы түрмөдө отурганы белгилүү болду. Демек экөөнүн жолугуп Москванын жол тыгынында турганы дагы жалган. Была пробка, и добраться до центра города было достаточно проблематично, и дорога нас заняла там более часа. Все это время мы разговаривали. Маевскийдин көргөзмөсүндө Дүйшөн Чотоновдун дагы аты аталууда. Ал мени акчаны тездеттеп шаштырган дейт. Жогорку кеңеш спикерди шайлап жатканда Өмүрбек Текебаев спикер болот деп менин кабинетиме келип алып майрамдап жаткан. Спикер болбой калганын укканда капа болуп кетип калды дейт. Чоң Москвада Дүйшөн Чотоновго Маевскийдин кабинетинен башка майрамдай турган жер жок калганы дагы күмөндүү болуп жатат. Өмүрбек Текебаевка биринчи келип акчамды доолап арыз жазам десем, бизди уят кыла көрбө деп баары жалдырады. Кийинчерээк келсем, каматып коем деп коркутту дейт. Биринчи арыз жазам деген адам экинчисинде эмнеге арыз жазган жок? 7 жыл бою ушул нерсенин бардыгын кантип ичине сактап келди. Өмүрбек Текебаевдин кабинетине кирип бара жатсам, телефонду укпаш үчүн катчыга калтыргыла деди дейт. Ак үйгө кирип бара жатканда телефондорду эшик тоскон жоокерлер алып калат. Маевский телефонун 7-кабатка чейин көтөрүп чыгып, катчы кызга бере алмак эмес. Маевскийдин көргөзмөсүн угуп отурсаң, ушул сыяктуу көптөгөн дал келбөөчүлүктөр бар. Бирок токмогу күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет дегендей, жалган көргөзмөлөр менен кылмыш ишин козгоп, фракция лидерин камап койсо боло турарын биздин бийлик көргөздү.